Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 5-бөлүм. Өткөн күн менен коштошуп. Биздин планета аң сезимге ээ болот. Анда аң сезим жаралат. 1 глава. Жаңы абалга өтүү жана өзгөрүүлөр. Кээ бир адамдарга жашоо мүнөзүн өзгөрткөнгө караганда өлүм жеңил сезилет. Өзгөрүү зарылдыгы жөнүндө сөз кылганда, биз башкалар деп түшүнөбүз. Башкалар бул өкмөт, чоң бизнес, жетекчи же бирге иштешкен адам, чет элдиктер, мектеп, күйөө, аял, балдар жана башка. Бир сөз менен айтканда, бизден башкасы. Биз өзүбүз өзгөргүбүз келбейт. Бирок жашообузда бир нерсе өзгөрүшү үчүн башкалардын баарынын өзгөрүшүн каалайбыз. А чындыгында жашоодогу өзгөрүү биздин ички өзгөрүүбүздүн жыйынтыгы катары болуп келет. Өзгөрүү демек жалгыздык жана четке кагылган сезимдерден, ызадан, коркунучтан жана жан дүйнө жараатынан арылуу. Өзгөрүү аркылуу биз өзүбүз үчүн тынчтык жана кубаныч толгон жашоону жаратып, баары жакшы экенин билип, андан рахат ала алабыз. Мага жашоо керемет. Менин дүйнөмдүн баары эң сонун. Мен дайыма мындан да сонун келечекке жол жүрөм деген сөздөр менен жасалган мамиле жагат. Эгер мен ушинтип ойлонсом, жашоодо болуп жаткан майда чүйдө бурулуштарга маани бербейм. Мен билем, баары жакшы болот. Бул деген мен ар кандай шартта жашоодон рахат ала алам дегенди түшүндүрөт. Өзүңүздү өзгөртүүгө үйүңүздө тазалоо ишин жүргүзүп жаткандай карооңузду сунуштайм. Аз-аздан эле жыйнап отурсаңыз, аягында кынтыксыз тазалыкты жаратасыз. Болгондо да кээ бир жыйынтыктарды, ишти толук бүтүрө электе эле дароо байкайсыз. Өзүңүздү өзгөртүү да ушундай. Бир аз эле нерсени өзгөртүү менен өзүңдү бир кыйла жакшы сезесиң. Аң сезимдин үстүнөн иштөө зарылдыгын түшүнүп, биз иштен өзгөрмөйүнчө курчап турган чөйрөдө эч нерсе өзгөрбөйт. Өзүңдү иштен өзгөртүү абдан жеңил болушу мүмкүн. Анткени өзгөртө турган жалгыз гана нерсе бул биздин ойлор. Убакыт тандап алып, ойлонуңуз. Өзүңүзгө бир нече суроолорду бериңиз. Өзүңүз үчүн өткөн жылы кыла албай калган кандай жакшы нерсени жасай аласыз? Эскиде сизди жылдырбай кармап жаткан эмнеден баш тарткыңыз келет? Жашооңузда эмнени өзгөртүүнү каалайсыз? Сиз чынында эле ушуну каалайсызбы? Өзгөрүүнү эле кааласаңыз, бул тилекти ишке ашыра турган көп жолдору кыйналбай эле табасыз. Азыркы учурда буга байланышкан маалыматтар абдан көп. Өзүн өзгөртүүгө чечим кабыл алган адамга аалам ушундай жардам бере баштайт, таң каларлык. Ал сиз муктаж болгон нерсенин баарын берет. Бул китеп кассета, насаатчы болушу мүмкүн. Атүгүл капстан эле айтылган сөз да сиз үчүн терең мааниге толуп турат. Кээде жакшы болуу алдында кырдаал бир топ татаалданат. Бул кадимки эле көрүнүш. Өзгөрүү процесси башталды. Эски жиптер үзүлдү. Дүрбөлөңгө түшпөңүз. Эч нерсе оң келбей жатат деп ойлонбоңуз. Жай гана агым менен ага бериңиз. Жаңы бекемдөөлөрдү киргизүү менен аффирмацияларды кайталоону уланта бериңиз. Алга карай жылуу. Албетте, сиз өзгөрүүнү чечкен көз ирмемден тартып, биринчи натыйжалар пайда болгонго чейин өткөөл мезгил болот. Сиз эски менен жаңынын ортосунда өзгөрөсүз. Эски адаттарыңызга улам-улам кайрыла бересиз. Андан кийин жеткиңиз келген жаңыга умтуласыз. Бул кадимки эле табигый процесс. Адамдар көбүнчө мага сиздин идеяларыңыз бизге белгилүү дешет. Буга мен сиз аларды практикада колдоносузбу деген суроо менен жооп берем. Эмне кылууну билүү менен кылуу бул жеке жана ар башкача этаптар. Жаңы идеяларды кабыл алууда бекемдеп, жашооңузду бурулушсуз өзгөртүү үчүн сизге көп убакыт талап кылынат. Мындай болмоюнча сизге көп аракет кылууга туура келет. Адамдар көбүнчө аффирмацияларды 2-3 жолу айтып эле моюнсунуп отуруп калышат. Алар аффирмациялар таасир этпейт экен. Деги эле алар кулакка көнүмүш эмес деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Бирок өзгөрүүлөрдү сезүү үчүн бизге көп убакыт аракет кылууга туура келет. Өзгөрүүлөрдү кыймыл аракет алып келет. Мен мурда айткандай, эң негизгиси аффирмацияларды айткандан кийин сиз эмне кыласыз? Өткөөл убакыт жүрүп жатканда өзүңүздү алдыга жылган ар бир майда кадамыңыз үчүн мактап туруңуз. Эгер кабыл ала албай жатканыңыз үчүн өзүңүздү жемеле буруша берсеңиз, өзгөрүү процессин өтө кыйын кылып аласыз. Эскиден жаңыга жылып жатып,
бардык каражаттарды колдонуңуз. Өзүңүздүн ичиңиздеги наристеге корко турган эч нерсе жок экенин түшүндүрүңүз. Джеральд Ямпольский өзүнүн китептеринде сүйүүнүн коркунучту сүрүп чыгарарын жазат. Адамда же сүйүү, же коркунуч бийлик кылат. Экөө бирге батышпайт. Эгер жүрөктө сүйүү жок болсо, демек адам коркунуч менен жашайт. Коркунуч менен бекем байланышкан. Адамдардан четке кагылгандык, жалгыздык, ыза, өзүн күнөөлүү сезүү сыяктуу нерселерди башынан өткөргөн. Биз коркунучту сүйүү менен алмаштырып, сүйүүнү өзүбүздүн өнөктөшүбүз кылып алышыбыз керек. Ар кандай жолдор менен өзгөрүүгө болот. Жан дүйнөңүздө жакшы болуш үчүн ар күнү эмне кыласыз? Сиз буга башка бирөөнү күнөөлөө аркылуу же өзүңүздү курмандык катары сезүү аркылуу жетейин деген ниетиңиз жок да. Анда эмне кылып жатасыз? Өзүңүз жана чөйрөңүз менен тынчтыкка кантип жетип жатасыз? Эгер азыр муну кылбай жаткан болсоңуз, баштаганга даярсызбы? Жан дүйнөңүздө тынчтыкка жана келишкендикке жетүү үстүндө иштөөгө даярсызбы? Өзүңүзгө дагы бир суроо беришиңиз керек. Мен чынында эле өзгөргүм келеби? А балким сиз мурдагыдай эле жашооңузда жок нерсеге даттанууну каалайсыз. Сизге чынында эле азыркыга караганда алда канча сонун жашоону куруу зарылбы? Эгер сиз чынында эле өзгөрүүнү кааласаңыз, бул үчүн зарыл болгон баардык аракетти жасоого даяр болсоңуз, демек сиз жашооңузду жакшы жакка өзгөртө аласыз. Мен сиздердин үстүңүздөрдөн бийлик кыла албаймын. Сиз үчүн бул нерсени жасай албаймын. Күч сиздин ичиңизде, муну дайыма эсиңизге сактаңыз. Эсиңизде болсун, өзүңүздөгү жан дүйнөнүн тынчтыгын колго алуу сизди жер шарында тынчтыкты эңсеген пикирлештериңиз менен бириктирет. Бир күндүн ичинде бир нече жолу кымкууттан алаксып, мен азыр кандай адамдар менен биргелешип атам? Бул жагдай жөнүндө чынында эмне деп ойлойм? Мен эмнени сезип жатам? Бул адамдар сураган нерсенин чындыгында жасагым келеби? Мен эмне үчүн бул нерсени кылып жатам деген сыяктуу суроолорду өзүңүзгө берип турсаңыз жакшы болмок. Бул суроолордун үстүндө ойлонуп көрүңүзчү. Өзүңүздүн ойлоруңузду жана сезимдериңизди анализдегенге көнүңүз. Өзүңүз менен өзүңүз чынчыл болуңуз. Чыныгы ойлоруңузду жана ишенимдериңизди өзүңүзгө ачыңыз. Көнгөн адат менен мен ушундаймын, ушундай кылганга көнүп калганмын деп кайталап, автопилотто жашабаңыз. Эмнеге ушундай кыласыз? Эгер бул кылгандарыңыз эч кандай жакшы нерсе алып келбесе, себебин түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Качан жасай баштагансыз? Эмне кылыш керек экендиги сизге белгилүү. Ички даанышмандыктарыңызга кайрылыңыз. Стресс ошол эле коркунуч. Азыр стресс жөнүндө көп айтышат. Баары ар кандай себептерден улам стресске кабылып жаткан сыяктуу. Стресс деген сөз дайыма кулакка угулат. Менин көз карашымда аны менен ар нерсени билдире башташты. Стресс болуп жатам. Бул мени стресс кылат. Баары стресстин айынан жана башка. Менин оюмча, стресс коркуунун жашоодогу үзгүлтүксүз өзгөрүүлөргө жасаган реакциясы. Бул өзүңүздүн сезимдер үчүн жоопкерчилик албаш үчүн болгон шылтоо гана. Стресс менен коркунучтун окшоштугун түшүнүү менен биз жашоодогу коркууга болгон муктаждыкты кууп сала алабыз. Сиз стресске кабылгандай сезилери менен өзүңүздөн эмнеден корко турганыңызды сураныңыз. Өзүмдү ашыкча күчкө салып жибербедимби? Эмнеге өз күчүмдүн жардамын пайдаланбай жатам деп сураңыз. Жан дүйнөңүздө тынчтык менен келишкендиктин жашашына жол бербей жаткан коркунуч кайсы жоруктарыңыздан пайда болорун түшүнүүгө аракет кылыңыз. Сиз тынч болгонуңузда баарын ирэти менен жасайсыз. Шарттардын сиздин башкаруусуна жол бербейсиз. Стресс абалына түшкөнүңүздө коркунучтан арылып, жашоодо өзүңүздү коопсуз сезүү үчүн бир нерсе кылыңыз. Баарын стресске шылтабаңыз. Бул сөздү чоң күчкө ээ кылбаңыз. Сизге эч нерсе бийлик кыла албайт. Сиз дайыма коопсуздуктасыз. Жашоо ачылып, жабылып жаткан эшиктердин тизмеги. Биз жашоодо ар кандай тажрыйбаларына ээ болуу менен бөлмөдөн бөлмөгө өтө беребиз. Көпчүлүгү пайдасы тийбеген жагдайларга, эскирген үлгүлөргө, негативдүү тажрыйбаларга эшигин жаап коюуну каалашат. Көпчүлүгү жаңы, эң сонун тажрыйбалар үчүн эшиктерди ачып башташат. Жашоодо баратып, өзүңүзгө корко турган эч нерсе жок экендигин кайталап туруу маанилүү. Өзгөрүүлөрдөн коркуунун кереги жок. Өзүңүздөгү улуу күчкө ишеним бериңиз. Ал сизге жол баштап, руханий өсүү боюнча эң туура жолду багыттайт. Кубанычка, тынчтыкка, айыгууга, өркүндөөгө, сүйүүгө, түшүнүүгө, боорукердикке, кечирүүгө, эркиндикке, өзүңүздү, жеке наркыңызды бийик баалоого, өзүңүздү сүйүүгө эшик ачып жатканыңызды элестетиңиз.
Сиз өзгөрүүгө эч кимди мажбурлай албайсыз. Сиз болгону, эгер адам өзгөргүсү келсе, ал үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк пайда боло турган жагымдуу психологиялык чөйрө гана түзүп бере аласыз. Бирок бирөө үчүн өзгөрүүгө аны даяр алып келип берүүгө мүмкүн эмес. Ар бир адам бул дүйнөдө өз сабагын алуу үчүн келген. Эгер сиз адамдын жашоосуна кийлигише баштасаңыз, ал өз алдынча үйрөнө албайт. Анан бул сабакты кайра кайталоого мажбур болот. Анткени муктаж болгон билимди үйрөнгөн жок да. Адамды сүйүңүз. Алардын өз алдынча болуусуна жол бериңиз. Эсиңизде болсун, алардын ар биринде чындык жашайт. Эгер кааласа, алар дайыма өзгөрө алат. Сөз аягы. Эсимде, мен мурда такыр ырдай алчу эмесмин. Азыр деле жакшы ырдай албайм, бирок бир аз коркпой калдым. Мен өз семинарларымды жана колдоо топтоонун жыйындарын аяктап жатып ырдаймын. Балким качандыр бир убакта ырдоо сабактарын алып үйрөнүшүм мүмкүн. Азыр ага кезек жете элек. Жыйындардын биринде мен эми эле ырдап, башкалар кошула баштаганда үн чыгарууга жооп берген адам менин микрофонумду өчүрүп таштады. Менин жардамчым Жозеф Ваттимо шыбырап, бул эмне кылганың деп сураса, тиги ал обонду бузуп жатпайбы деп жооп берди. Мен өзүмдү абдан ыңгайсыз сездим. Азыр мен үчүн бул өтө деле маанилүү эмес. Мен жөн гана бүтүндөй жүрөгүмдөн ырдай берем. Ал эми ал жыйындын катышуучуларына андан да кенен ачылат. Мен жашоомдо адаттан тыш көп эле нерселер болду, бирок жүрөгүмдү тереңине чейин ачууга жардам берген нерсе спид дарты менен жабыркаган адамдар менен иштөө болду. Мен азыр мындан 3 эле жыл мурда тиктей да албаган адамдарды кучактай алам. Мен өзүмдү кысып турган чектөөлөрдү жеңе алдым. Бул үчүн сыйлык катары чексиз сүйүүгө ээ болдум. Мен кайсы жерге барбайын, адамдар мага сүйүүсүн төгүп турушат. Мен сиздер менен Эммет Фокстун цитатасын бөлүшкүм келет. 1940-1950 жылдарда жана 60 жылдардын башында ал абдан атактуу үгүттөөчү болгон. Мага белгилүү үгүттөөчүлөрдүн арасынан ал эң ачык, түшүнүктүү тилге ээ болгон. Ал бир нече эң сонун китептерди жазган. Мен баарынан жакшы көргөн бир нече сапаттар төмөндөгүлөр. Чыныгы сүйүүнү жеңе албаган кыйынчылык жок. Ал айыктыра албаган дарт жок. Ал ача албаган эшик жок. Чыныгы сүйүү көпүрө болуп бере албай турган жар жок. Ал буза албаган дубал жок. Ал кечире албаган күнөө жок. Көйгөй канча терең тамырлап кеткени, жагдайдын кандай үмүтсүз көрүнгөнү мааниге эмес. Катанын канчалык чоң экендиги, көйгөйлөрдүн канчалык чырмалышканы да эч нерсе эмес. Баарын сүйүү чечет. Эгер сиз чын жүрөктөн сүйө алсаңыз, сиз дүйнөдөгү эң бактылуу жана күчтүү адам болосуз. Бул чындык. Бул абдан сонун угулат жана бул чындык. Биз өзүбүздү дүйнөдөгү эң бактылуу жана күчтүү адам сезе ала турган мейкиндикке кирүү үчүн эмне керек? Ички дүйнөгө карай саякат эми гана башталып жатат деп ойлойм. Биз өзүбүздөгү күч жөнүндө жаңы эле биле баштадык. Эгер түнт боло берсек, биз аны ача албайбыз. Биз канчалык ачылсак, ааламдан ошончо көп энергия бизге жардамга келет. Биз таң каларлык нерселерге жетүүгө жөндөмдүүбүз. Бир нече жолу дем алып, дем чыгарыңыз. Жүрөккө кеңдик берип, көкүрөгүңүздү абага толтуруңуз. Машыга бериңиз. Эртеби, кечпи, тоскоолдуктар биринин артынан бири урай баштайт. Бүгүн сиз өз жашооңузду баштап жатасыз. Мен сизди жакшы көрөм. Жеке жана планетардык айыгуу үчүн медитациялар. Сизди курчап турган башаламан чөйрөдө сакталган толуктугуңуз үчүн өзүңүзгө ыраазычылык келтириңиз. Өзүңүз элестете алгандан алда канча көбүрөөк кылып жаткан жүрөктөрүңүз үчүн өзүңүзгө ыраазычылык келтириңиз. Биздин семинардын жана колдоо топторунун жыйындарынын аягында биз жан дүйнөнүн айыгуусуна көңүл топтойбуз. Адатта биз 3 адамдан топко бөлүнүп кол кармашабыз. Бул энергия алуунун жана аны менен жардам сураганга батынбай жаткан адамдар менен бөлүшүүнүн эң сонун жолу. Көп учурда бул иш-аракет терең деңгээлде таасир этип, катышуучуларга күчтүү дем берет. Мен сиздер менен бизалектенген медитациялардын кээ бири менен бөлүшүүнү каалап жатам. Эгер сиз өз алдыңызча же топтор менен сунушталган медитацияларды дайыма жасап турсаңыз, сонун болмок. Жеткиликтүү болгон баардык жол менен өзүңүздө жаш баланы, анын кандай экенин көрүүгө, сезимдерин түшүнүүгө аракет кылыңыз. Аны тынчтандырыңыз. Андан кечирим сурап, ушуга чейин көңүл бөлбөй таштап койгонуңузга өкүнгөнүңүздү билдириңиз.
Сиз узакка андан алыстап кеткенсиз. Ал эми азыр өткөндүн эсесин чыгарууну каалайсыз. Мындан ары эч качан таштап койбой турганыңызга сөз бериңиз. Ал жардам сурап колун сунса, сиз дайыма жанында болоруңузду билдириңиз. Эгер ал коркуп калган болсо, тынчтандырыңыз. Эгер ал ызаланып калган болсо, жинин чыгарууга жардам бериңиз. Аны абдан жакшы көрөрүңүздү айтыңыз. Сизде ички наристеңиз менен бирге жашагыңыз келген дүйнөнү жарата алчу күч бар. Сиз аң сезимдин жана ойлордун күчүнө ээсиз. Жаңы керемет дүйнөнү куруп жатканыңызды элестетиңиз. Андан эч кандай коркунучка учурабай жашап жаткан наристени элестетиңиз. Ал кандай шайыр, бактылуу, тынч, достору менен ойноп жатып, кантип күлүп жатканын көз алдыңызга келтириңиз. Ал чуркап баратат, гүлдү кармап өттү, даракты кучактап турат, алманы үзүп алып, тамшана жеп жатат. Күчүк же мышык менен ойноп жатат. Дарактардан бийик уча селкинчекти серпилтип тээп жатат. Кубануу менен сизди утурлай чуркап кучагыңызга өзүн таштады. Элестетиңиз, сиз аны менен денни сак, бактылуу болуп өтө кооз жана коопсуз жерде жашап жатасыз. Сиздин ата-энеңиз, досторуңуз жана бирге иштешкендериңиз менен мамилеңиз эң эле сонун. Сиз кайда барбаңыз, кубануу менен тосуп алышат. Сиздин жашооңуз өзгөчө сүйүүгө толгон. Өзүңүзгө жашоону, эңсеген үйдү, сүйүктүү жумушуңузду элестетиңиз. Сиз абсолюттук түрдө дени сак, шайыр жана эркин экениңизди көз алдыңызга келтириңиз. Чынында эле ушундай. Жашагың келген дүйнөнү элестетиңиз. Баардык оорулардан айыккан, баардык жайы жоктор башпаанек табышкан. Баардык дарттар артта калды. Баардык ооруканалар жашоочу үйлөргө айланган. Кылмыш үчүн камалгандар өздөрүн сүйүүгө үйрөнүшүп, тартиптүү адамдар катары эле эркиндикте жашап жатышат. Диний окуулар күнөө деген категориядан баш тартышкан. Ар бир өлкөнүн өкмөтү чынында эле өз жарандарынын камын көрөт. Сиз көчөгө чыгып, жүзүңүзгө жамгырдан таптаза суусунун жүзүңүзгө тийгенин сезсеңиз, мына жамгыр басылып, керемет асан үсөн пайда болду. Сиз бийикте жаркыраган күнгө карап, таза абадан терең дем алып, аны салкындыгын сезесиз. Дарыяда аккан, булактагы, деңиздеги суулар күнгө чагылышып жатканын жана тегеректе калың өскөн өсүмдүктөрдү көрүп турасыз. Токойлор кандай гана сонун, айланада гүлдөр, мөмө жемиштер кандай гана мол. Сиз дарт деген эмне экенин унутуп калган дени сак адамдарды кездештирип жатасыз. Тынчтык жана молчулук бийлеген башка өлкөлөргө барыңыз. Курал менен коштошкон адамдарды, мамилеси кандай келишип турганын караңыз. Калыптанып калган көз караштар, сындоо, айыптоо өткөн күндөрдө калды. Адамдардын ортосундагы ажырым жоголуп баратканын көрүп турасыз. Адамзат бир бүтүндүккө биригүүдө, биздин жер энебизде айыгып бүтүндүккө ээ болуп баратат. Сиз бул жаңы дүйнөнүн жаратуучусусуз. Сиз аны азыркы учурда аң сезимиңизди элестетүү менен жаратып жатасыз. Сиз күчкө ээсиз. Сиз кылып жаткан нерсе өтө маанилүү. Өзүңүздүн кыялыңызды, жан дүйнөңүздүн тереңине чейин сезиңиз. Эми жашоодо анын чындыкка айланышы үчүн мүмкүн болгон аракетиңизди жасаңыз. Сизге Кудай өзү жардам берсин. Чынында эле ушундай. Сүйүү эң кудуреттүү айыктыруучу сезим. Мен сүйүүгө ачыкмын. Мен сүйгүм келет жана сүйүктүү болгум келет. Мен өзүмдү өнүгүп баратканымды көрөм. Мен өзүмдү дени сак көрөм. Мен өзүмдү чыгармачыл, күчүмдү ишке ашырган адам катары көрөм. Мен тынчтыкта жана коопсуздукта жашайм. Баардык тааныштарыңызга колдоо, сооротуу, таануу, сүйүү сезимдерине толгон ойлорду жөнөтүңүз. Билиңиз, мындай ойлорду жөнөтүү менен сиз жооп катары ошондойлорду кайра аласыз. Үй бүлөңүздүн баардык мүчөлөрүн, тирүүсүн да, көз өткөнүн да сүйүү айланасына киргизиңиз. Мейли, ага сиздин досторуңуз, өткөн учурдагы тааныштарыңыз, сиз кечиргиңиз келген, бирок кечире албай жаткан баардык тааныштарыңыз кирсин. Өз сүйүүңүздү спид жана рак менен жабыркагандардын баарына, алардын досторуна жана жакшы көргөндөрүнө, дарыгерлерге, карагандарга, салттык эмес медицина өкүлдөрүнө, атүгүл тазалоочуларга да жөнөтүңүз. Келиңиздер, ракты жана спидти жок кылганыбызды элестетели. Гезиттердин баш сөздөрүнөн рак оорусуна каршы дары табылды, спид менен күрөшүүчү дары табылды деген баш сөздөрдү көрүп жатканыңызды элестетиңиз. Сүйүү тобуна өзүңүздү да киргизиңиз. Өзүңүздү кечириңиз. Өзүңүзгө ата-энеңиз менен мамилеңиз эң сонун экендигин, алар сүйүүгө жана өз ара сый урматка толуп тургандыгын айтыңыз. Мейли,
сүйүү айланасы бүт планетаны курчап, жүрөгүңүз ачылсын. Сиз андан эч кандай шартсыз сүйүүнү табыңыз. Бардык адамдар бири-бирин барктоо менен тынчтыкта, шаттыкта жашаган дүйнөнү элестетиңиз. Сиз сүйүүгө татыктуусуз, сиз эң сонунсуз, сиз күчтүүсүз, сиз бардык жакшы нерселер үчүн ачыксыз. Чынында эле ушундай. Эч кандай коркунуч жаратпаган коопсуз жерде турганыңызды элестетиңиз. Оору, коркунуч сизди басып турган нерсенин баарын ийиңизден алып таштаңыз. Негативдүү жүрүм-турум үлгүсүн да, алар кантип жыгылып жатканын байкап туруңуз. Эми ошол эле жерде колуңуз менен колуңузду кенен жайып турганыңызды элестетип, мынтип айтыңыз. Мен ачыкмын жана кабыл алам. Каалаган нерсеңизди айтыңыз. Эмнени каалаганыңызды, каалабаганыңызды эмес. Билиңиз, бул мүмкүн. Өзүңүз менен өзүңүз тынчтыкта, сүйүүдө жашаган толук, дени сак адам катары элестетиңиз. Бизге жашоону өзгөртүү үчүн бир гана идея керек. Жер шарында биз жек көрүү айланасына да кирсек болот. Же сүйүү айланасына да кире алабыз. Мен акыркысын тандайм. Баары эле мен каалаганды каалай тургандыктарын түшүнөм. Биз өзүбүздү чыгармачыл жактан тааныткыбыз келет. Биз тынчтыкта жана коопсуздукта жашагыбыз келет. Бул айланага бириккен бардык адамдар менен байланышты сезиңиз. Сиздин сүйүүңүз жүрөктөн жүрөккө жетсин. Сүйүүнү төгүп жатып билиңиз, ал сизге 100 эселеп кайтарылат. Баарына ой аркылуу колдоочу энергияны жөнөтөмүн. Ал мага кайтып келишин билемин. Бүткүл дүйнө жаркыраган сүйүү айланасына айланып жатканын элестетиңиз. Чынында эле ушундай. Биз баарына эле ишене беришибиз керек эмес. Сизге чынында эле керек болгон нерсе керек учурда ылайыктуу мезгилде келет. Биздин ар бирибиз өзүбүздү мындан көбүрөөк сүйө алабыз. Ар бирибиз сүйүүгө татыктуубуз. Жакшы жашоого, дени сак болууга, сүйүүгө жана сүйүктүү болууга, жашоонун бардык тармактарында өнүгүүгө татыктуубуз. Сиз сүйүүгө курчалып турганыңызды элестетиңиз. Сиз бактылуу жана дени сак адамсыз. Жашооңуздун майда чүйдөсүнө чейин өзүңүз каалагандай кылып элестетиңиз. Билиңиз, сиз ушунун баарына татыктуусуз. Эми жүрөгүңүздө согуп турган сүйүүгө бүтүн кылуучу энергияга айланып, бүт денеңизге таркалышына жол бериңиз. Өз сүйүүңүздүн бүт бөлмөнү, үйдү, айылды, зор сүйүү айланасына кошулмайынча баарын толтурушуна жол бериңиз. Сизден чыгып, кайра сизге кайтып келип жаткан сүйүүнүн айланышын сезиңиз. Сүйүү эң кудуреттүү айыктыруучу күч. Мейли, ал кайра сиз аркылуу өтүп, денеңизди тазаласын. Сиз өзүңүз сүйүүсүз. Чынында эле ушундай. Ой аркылуу өзүңүздүн 5 жаш курагыңызга кайрылып барыңыз. Өзүңүздү мүмкүн болушунча айкыныраак эстегенге аракет кылыңыз. Бул кичине балага караңыз. Ага колуңузду сунуп, мен сенин келечегиңмин, мен сени сүйүү үчүн келдим деп айтыңыз. Баланы кучактап, азыркы күнгө алып келиңиз. Бири-бириңизге сүйүү менен караш үчүн күзгүнүн алдына туруңуз. Көрүп турасызбы? Дагы бир нерсе жетишпей жатат. Дагы бир жолу өткөнгө, өзүңүзгө төрөлгөн учурга кайрылыңыз. Сиз азыр эле жарык дүйнөгө келүү аракети менен өтө кыйын жол жүрдүңүз. Сиз нымдашып турасыз, үшүп жатасыз. Киндигиңиз али кесиле элек, айлана баары жарык. Сиз коркуп жатасыз, ошентсе да, сиз биздин планетада жаңы жашоону баштоого даярсыз. Бул чүрпөнү сүйүңүз. Басканды жаңы эле үйрөнүп жаткан мезгилге келиңиз. Сиз жыгылып, кайра туруп, бул нерсеге көп жолу кайталанган. Мына сиз биринчи кадамды таштадыңыз. Анан дагы бирөөнү. Сиз кандай гана өзүңүз менен сыймыктангансыз. Ушул наристени сүйүңүз. Ал эми азыр мектептеги биринчи күнүңүздү эстеңиз. Апаңыздан калып калуу кандай гана кыйын болгон, бирок сиз эр жүрөктүүлүк менен жаңы жашоонун босогосун аттагансыз. Сиз баарын туура жасагансыз. Ушул баланы сүйүңүз. Мына эми 10 жаштасыз. Эсиңиздеби, кандай болгон? Мүмкүн эң сонун, а балким өтө эле жаман. Бирок сиз алыңыздын барынча жашоого аракет кылгансыз. Ушул 10 жашар баланы сүйүүгө аракет кылыңыз. Өспүрүм кезиңизди эстеңиз. Балким бул толкундаткан мезгил болсо керек. Өзүңдү дээрлик чоң адам сезүү. А балким көп нерсе сизди коркуткан. Куракташтарыңыздын өзүн кандай алып жүрүшү керек жана кандай болуш керек жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн кысымында болгонсуз. Сиз муну да жеңүүгө аракет кылгансыз. Ушул өспүрүмдү сүйүңүз. Ал эми азыр сиз университеттин бүтүрүүчүсүсүз. Сиз билимиңиз жактан ата-энеңизден ашып түштүңүз. Сиз өз жашооңузду өзүңүз каалагандай курууга даярсыз.
Сизди чечкиндүүлүк, ошол эле мезгилде байкалбаган коркунуч бийлеп турат. Ушул жаш адамды сүйүңүз. Биринчи жумуш күнүңүздү эстеңиз. Ушунчалык сыймыктанган биринчи маянаңыз. Сиз жакшы иштегиңиз келген. Дагы көп нерсени үйрөнүш керек эле. Сиз күчүңүз жеткен бардык нерсени жасагансыз. Ушул адамды сүйүңүз. Жашооңуздагы башка маанилүү окуялар жөнүндө ойлонуңуз. Үйлөнүү, тун балаңыз, жаңы үйүңүз баары болгон, жакшысы да, жаманы да. Сиз баарын колуңуздан келишинче чечкенсиз. Ушул адамды азыркы өзүңүздү сүйүңүз. Ал эми азыр өзүңүздүн мендин бардык бөлүктөрү күзгүдө чагылып, сиз аларга сүйүү менен карап жатканыңызды элестетиңиз. Мына дагы бир бөлүк. Сиздин келечегиңиз. Ал сиздин алдыңызда. Сизге колун сунуп, мен бул жерге сени сүйүү үчүн келдим деп айтып жатат. Чынында эле ушундай.